Кыргызстанда маркумдардын сөөгүн өрттөөгө уруксат берилди. Бул тууралуу депутат Марлен Маматталиев билдирди. Анын айтымында жакында эле кабыл алынган сөөк коюу жана сөөк коюу иши жөнүндө мыйзамда крематорийлер жөнүндө пункт бар. Кыргызстанда көз жумган адамдын сөөгүн кремация кылуу керек деген ойду кармангандар бар. Жаңы мыйзамда крематорийлердин курулушу каралган. Бирок алар сөөктү өрттөө үчүн гана эмес, кээ бир оорулардан жапа чегип өлгөн жаныбарлардын денелерин өрттөш үчүн да иштейт деди ал. Маматалиев жарым жыл аралыгында кошумча ченемдик укуктук актылар жана жоболор кабыл алынып, аларда мыйзамды ишке ашыруунун ченемдери жазыларын кошумчалады. Анын айтымында крематорийлердин ишин мамлекеттик органдар көзөмөлдөйт. Крематорийлер шаарларда гана болот, бирок кайсы шаарларда жана канча санда болорун дин иштер боюнча МАМ комиссия чечет. Милиция караколдо окуучуну күч менен унаага салып кетүүгө аракет кылгандарды аныктады. ИИМден билдиришкендей, окуучуну күч менен унаага салып кетүүгө аракет кылгандар Каракол шаарындагы номер 11 мектеп гимназиясынын 10 классынын 2 окуучусу болгон. Окуучулардын айтымында алар 27 февраль күнү алардын биринин атасынын Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы менен шаарда айланып жүрүп, жолдо ойноп жаткан окуучуларды көрүп, аларга жолдо ойноого болбойт экенин түшүндүрүү максатында коркутуп унаага салып кетүүгө аракет кылышкан. Алар унаага салууга аракет кылган бала Каракол шаарындагы номер 2 орто мектептин 3 классынын окуучусу экени белгилүү болду. Учурда аталган факт боюнча жагдайларды толук кандуу аныктоо үчүн териштирүү иштери уланууда дешти милициядан. Бишкектин административдик соту Борбордук шайлоо комиссиясын Талас округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга милдеттендирди. Буга шайлоодо Бактыбек Чойбеков озуп чыккандан кийин Эмилбек Абдыкадыровдун жазган арызы себеп болду. Абдыкадыров добуштарды сатып алуу фактылары болуп жатканын айтып нааразы болду. Натыйжада сот шайлоонун жыйынтыгын жана Чойбековду депутаттыкка шайлоо чечимин жараксыз деп тапты. Чойбеков менен Абдыкадыров 2021 жылдагы парламенттик шайлоого Талас районунун бир мандаттуу талапкер катары катышкан. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Чойбеков 34%дан ашык, Абдыкадыров 24%дан добуш алган. Жеңишбек Жоробеков жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Жоробеков буга чейин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы кызматын аркалап келген. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин убактылуу аткаруу милициянын полковниги Нурланбек Буркановго жүктөлдү. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Азамат Исраилов өзүнүн берген арызынын негизинде кызматынан бошотулуп, ошол эле башкы башкармалыктын карамагына алынды деп айтылат билдирүүдө. Бишкек шаардык соту 24 кежинин журналисттерине басылманын кеңсесине кирүүгө кайрадан тыюу салды. Бул тууралуу басылма өзү билдирди. Адвокат Нурбек Сыдыков кылмыш процессуалдык кодексте мөөр басуу сыяктуу процессуалдык аракет жок экенин айтты. Анын айтымында кеңсени тинтүү учурунда күч кызматкерлери мүмкүн болгондун баарын тартып алышкан. Учурда басылма ишин улантууда, бирок имаратка кирүү мүмкүнчүлүгү жоктугу журналисттердин ишин кыйындатып жатат. Сыдыков кошумчалагандай 24 кж мөөр басылган кеңсесинин ижара акысын төлөөнү улантып, ошон менен каржылык чыгымга учурап жатат. Январдын ортосунан бери 24 кжнин кеңсесине мөөр басылган. Басылманын жетекчилиги бийлик аларды ушундай жол менен банкрот кылып, кесиптик укугунан ажыратууну көздөп жатканын бир нече жолу билдирген. 24 кжге согушту пропагандалоо боюнча кылмыш иши козголгон.